Ысык көл районунун Темир айылынын тургуну жалгыз бой эне Гүлзада Табалдиева үчүн бүгүн эң кубанычтуу күндөрдүн бири. Жаңгырылган үйдүн босогосун аттап отурат. Жолдошу каза болгонуна 10 жылдан ашты. Эки баласы эми гана эрезеге жетти. Жалгыз турак жай курууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Үйлүү болсом деген кыялын айылдын 1987 жылы төрөлгөн тургундары орундатып отурат. Бизге көмөк кылып, колдону сунуп, үйүбүздү, ак оргойубузду бүтүрүп бергенге аракет кылып, сонун кылып, элде жок үй кылып бүтүрүп беришти. Аллага миң мертебе ыраазыбыз. Аллахым эки дүйнө бактылсын берсин ушу балдарга. Эч убакта кем болбосун, эч убакта оорубасын, үй бүлөлөр менен бактылуу болушсун. Аябай ыраазыбыз, аябай миң мертебе ыраазыбыз. Эмне айтарыбызды билбей атабыз, мына сөз таппай калып атабыз да. Көпчүлүккө өрнөк болгон бул күн каарманыбыздын гана эмес, жалпы айыл элин кубанычка бөлөдү. Баарынын жүзүнөн майрамдагыдай маанай байкалып турат. Куттуктап келген тургундар жаңы үйдү аздыр көптүр тиричилик буюмдарына толтурду. Бүгүнкү жакшы күн болуп атат, абдан жетине албай турган күн. Себеби ушул жаш айылдын жаштары ушул жерге кайрымдуулук кылып, жакшынакай иш башташып, ушул жерде жашашты. Эми бул балдардын жерде жашаганда, мына экен үйгө жашагандарына 5-6 жыл болду. Анан былтыртан бери ушу айылдын жаштары демилге кылып, жакшынакай бир тилек менен жалпы элдердин дагы колдоосу менен баардыгы менен ушул жерге келип, ушундай жакшынакай үй жайлуу кылып атышат. Буларга чоң ыраазычылык айтабыз. Ынтымак болбосо мындай жүрөк толкуткан окуя кайдан болот эле? Үйдү салып берген жаштар байлыгы ашып ташкан ишкерлер эмес, курулуш материалдарын өзлөрү сатып 2 жылда жасап беришти. Боорукерлик жакшы иш кылсам деген аруу тилек жемишин берип отурат. Талтанат менен коштолуп ачылган үй көрсө акыркысы эмес экен. Кабыл келсеңиз. Өзүңүз бисмилlah. Бул демилгени 85-жылкы байкелерибиз баштап, мындан 2 жыл мурун бизге ушул эстафета кылып өткөзүп берген, ушул үйдү бүтүрүп бергиле деп. Бизге ушул салт болуп калгандай эле айылыбызда уже андан бери канча поколениялар үй салып беришти. Ошолордун бири болуп биздин 87-жылкы жигиттер дагы 2 үй куруп, буюрса бирөөнүн ачылыш астында турабыз. Экинчисин Кудай буюрса бир 2-3 күндөн кийин ачабыз. Элеттин жаштары айылыбызда үйсүз адам болбосун деп антташкан. Мындан улам Ысык көл районуна караштуу Темир айылында кайрымдуулук салтка айланды. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары үчүн Ысык көл районунан.